Күз-кыш мезгилдериндеги жаан-чачын кардын жаашы жаз эртелеп жер кыртышын жумшартат. Мындайда жер көчкү кооптуулугу жаралары табигый көрүнүш. Ош облусунун Тоолу Каракулжа районунун өзүндө эле жер көчкү жүрүп кетүү коркунучунда 26 участок бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери кыштын акыркы айларына байланыштуу дал ушул кооптуу участоктарда кырсыктын алдын алуу чараларын күчтөндүрүүнү башташты. Кооптуу делинген тилкеден орун которбой, бир үйдөгү 8 жандын өмүрүн тобокелдикке салып жашап жаткандардын бири Зулпукаровдардын үй бүлөсү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук кызматкерлери үйесине 2 жылдан бери эскертүү кагазын берип келет. Бул үй бүлөгө жергиликтүү айыл өкмөт тарабынан коопсуз жерден 6 сотук жер тилкеси бөлүнүп берилген. Көчкүлө деп маалымат алып келебиз, анан бизге каражатыбыз жок болгон үчүн ал жака неме кылган жок, көчүп чыга элекпиз да. Өмүрүбүз деле маанилүү, багы жаз келгенде этияттанып турабыз, биз деле бул жерде болбой немеге башка жака чыкканга аракет кылып көбүнчөсү. Жамболот Маткадыровдардын 80 дана бал челеги бар, жылына 5 тоннадай бал алат. Кооптуу жайдан көчүп кетүүсүнө кеминде 1 миллион сомдой каражат керек дейт. Үй салын элек, аяк баяк туура келбей атат. Өкмөт жактан жардам жок да, бизге үй салыш кыйыныраак болуп атат. Кооптуу жайдан орун которгусу келбеген тургундарды адистер өзүнүн жана жакындарынын өмүрүнө болгон кайдыгерлиги дейт. Көчпөй аткан себеби ошол берилген жерлерди алып, ал жака балдарын отургузуп, бул жака карган аксакалдар отуруп алып, каргандар отуруп алып, ошол жер дагым деле жер маселеси тартыш дегенден жүйөлөрдү коюшат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү буга чейин көчпөй жаткан үй бүлөлөргө чара көрүп берүү өтүнүчү менен жергиликтүү сотко чейин кайрылган. Каракулжа айыл аймагындагы Булбул участкасына жалпы 22 үй бүлө туура келген. Мунун 40% көчүп кеткен. Суда дагы алышкан мурун. Биз жер берилчек. 2018 биз жер тартып бергенбиз. Ар бир семьяга 6 сотиктен жер берилген. Бирок ошол боюнча көчүрүлүп элек азыр. Сотко азыр биз канча бир 6 ай болуп калды. Сотко өткөргөнүбүздө соттон кайра бизге отказ кылып келген. Эгерде алар суда алганда биз көчүрөт элек деп ошондой кылып жооп беришкен да. Канча үй бүлөнү бердиңиздер? Биз 14 үй бүлөнү берген элек. Тобокелдик бардык эле учурда кырсыкты кыйгап өтө бербейт. Алдыдагы жаан-чачындуу мезгилди эске алуу менен адистер жарандарды табият кырсыктарынан сак болууга чакырат. Район боюнча 300 кожолукту көчүрүп чыгуу зарыл. Мүмкүнчүлүгү жокторго өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан чатырларды убактылуу бөлүп берүү боюнча иштерди организовать этип туруп, коопсуз жерден ошол палаткаларды, чатырларды тирип, палаточный городок чыгып туруп, жок дегенде ошол эрте жаз айларда кооптуу периоддо көчүрүп турабыз убактылуу. Ош облусунун өзүндө эле көчүрүүгө тиешелүү 900 үй бүлө бар. Коопсуз жакка көчүрүлө тургандардын саны быйыл да өсүшү мүмкүн. Буга жаңыдан пайда болгон кооптуу тилкелер негиз. Жакын адамын жоготуу өмүрдүн баа жеткис экенин унутпаңыз. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.